Биринчи кварталда өзүбүзгө бекитилген план боюнча 41.321 тонна нефть көрсөтүлгөн болсо, факт 43.644 тонна нефть өндүрдүк. Газ 7.435.000 куб болсо, фактически 8.377.000 куб газ өндүрдүк. Таза киреше план боюнча 513 миллион, фактически 758 миллион сом таза киреше таптык. 12 жыл мурун токтоп калган скважинаны азыр кайра жандандырып, ошонун бурениясын баштадык. Андан сырткары жаңы буровой установкабыз келди. Азыр площадка даяр болгон болсо, аны орноштурабыз. Андан сырткары Минприрода менен иштеп, ал жерден дагы жаңы 3 лицензия алганга жетиштик. Биринчи кварталда чоң иштер аткарылды. Эң чоң болуп КПК заводдун модернизациясынын келишиминге кол койгонго жетиштик. Бул жерде дагы өтө чоң жумуш аткарылды. 1,5 жыл биз ушул ТОсун даярдап, ТЗсин даярдап, источник финансированиясын издеп, убара болдук. Өкмөттүн колдоосу менен, өлкө башчысынын колдоосу менен биздин ушул маселелерибизди дагы оң жагына чечип, бүгүнкү күндө проект реализацияга кетти. Мына мен мурда күн келдим өзүм. Ошол биздин подрядчик компаниянын кеңсесинде болдук, ошолордун производственный базасында болдук. Алардын тажрыйбасын көрдүк, кайсы жерлерде кылган, кандай кылган. Ошол жерде тактоо иштери болду. Азыр буюрса биз ойлогондон дагы жакшы продукция чыга турган болуп атат. Кудай буюрса мына 10 миллион долларын төлөп койдук. Жалпы суммасы 410 миллион, 200 миллионун ошол куруп аткан компания өзү инвестор болуп атат. 110 миллионду бизге өкмөт берип атат. 100 миллионду Кыргызнефтегаз өзүнүн каражаттын эсебинен каржылап атабыз. Өзүбүздүн 10 миллионду биз уже төлөдүк. Иш башталды. Кудай буюрса майдын 15-inde ал жактан уже тийиштүү адистер келип, ошол өздөрүнүн ушу рабочий городогун салып, ошол жерде бул проект жалпы 3 жылда реализация болот. 2 жылдын ичинде бизге 95-ci бензинди чыгарган установкаларды уже ишке киргизип беребиз деп убада беришти. Кудай буюрса 2 жылдан кийин сапаттуу бензин менен өзүбүз камсыз болуп калабыз. Мен ойлойм, бул тарыхый окуя болот. Себеби дегенде 410 миллион доллар Жалал Абад облусту эле эмес, жалпы республикабыздын аймагында бул өтө чоң инвестиция болуп саналат. Мекемеде иштеген баардыгы жумушчулар, биздин аппарат управленияда иштеген, бизде буренияда иштеген, биздин УТТ, НГДУ баардыгыбыз жалпы ушул максаттын аркасында иш алып барышыбыз керек. Өзүбүздүн ишибизди ак ниет менен, тартип менен, дисциплина менен аткарышыбыз керек. Ынтымак болуш керек, эң негизгиси.